Дебат бул талапкерлердин рейтингин салыштырган интеллектуалдык таймаш болушу керек. Бирок Кыргызстандагы теледебаттар кандай өтүп жатат? Буга чейинки парламенттик шайлоодогу теледебаттар жеке таарынычтарды айтуудан арылбай, бала бакчанын деңгээли деген баа берилген. Ал эми учурда өтүп жаткан теледебаттар ушак айтуунун деңгээлинен көтөрүлбөй жатат. Мындан улам президенттикке талапкерлердин биринчи дебаты жамаатташып биригишкен ушакчылар деген ачуу сындарга кабылды. Бизде дебат деселе чыгып алып мурдагыларды, же оппоненттерди шыбап, алардын жаман жактарын таап чыгып, ансыз деле эл билет кимисинин кандай экенин, кимиси кандай жол менен келатканын. Бул жерде дебаттын негизги талабы бул мыйзамдуу болуш керек, бирөөнүн аброюна шек келтирбестен, анан моралдык принциптерди эске алыш керек. Талапкерлер теледебат аркылуу өзүнүн программасын жарыялап, анын айланасында талкуулар жүрүшү каралган. Кийинки өткөн дебатта жаңы президенттикке аттангандар программасын кеңири ачыктай алышпадыбы же элдин көңүлүн бурчу платформалар жокпу? Айтор коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, талкуу жараткан жок. Ошо 5-6 талапкер чыгып эле бир талапкерге асылуу менен аяктады. Экинчи дебаттын деңгээли элди анча кызыктырбады. Ошол чыгып алып эле элге бир күлкү болуп атышат. Бири-биринин жаман жактарын ачып атышат. Бул цивилизациялуу коомдо мындай көрүнүштөр болбош керек. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров үгүт өнөктүгү башталгандай эле аймактарды кыдырып эл менен жолугушуулары белгиленген. Алдын ала түзүлгөн график боюнча күн мурунтан маалыматтар берилген. Мына ушул себептен талапкер дебатка келе албай, анын ордуна элди күттүрбөй жолугушууну туура көргөн. Алдын ала абалды түшүндүрүп бир күн мурда БШКга кат жолдогон. Садыр Жапаров жана Рашид Тагаев бир күн мурда кат жолдоп, аймактардагы жолугушуулардын графигине байланыштуу бүгүнкү дебаттарга катышпай тургандыгын билдиришкен. Садыр дебатка келсе, анда КТРКны менчиктеп алды деп айтышса керек эле, бул келеси болор. Аймактарда шайлоо өнөктүгү менен жүргөнүнө байланыштуу бара албасын бир күн мурда кат жолдоп турго. Жийиркеничтүү адамдардын арасына барбай эле койгону оң. Садыр эмес, эл жийиркенип баштады. Үмүтү өрүл-бүрүл кандидаттар телеге чыгып алып, Садыр гана дейт го. Садыр эл менен түз жолугуп, программасы менен тааныштырып чыкты. Эл менен дебатты өткөрүп койгон, кандидаттар менен жолугушуунун кереги деле жок. Басымдуу карапайым тургундар дагы талапкерлердин программасы тууралуу жолугушуу учурунда маалымат алып жатышыптыр. Бул жагынан ушак айын кайым айтышуулар менен коштолгон дебаттар жумурай журтту анчейин кызыктырбай калган. Тескерисинче, алар жолугушуу учурунда бир топ көйгөйлөрдү айтып алууга жетишип, элдин үнү жолугушууда угулуп жатат дешет. Теледебатка келсе деле ушак сөздөр болуп атат, сөздү көргөндөй эле. Элде жогуш керек да. Эми шошая турса тазалап кетип калбайт да. Бул эле калмам. Бул боюнча оюм Садыр Жапаровдун кылган эң эле туура. Теледебаттан эмне чыгат эми? Бирин-бири жамандагандан эмне пайда? Андан көрө эл менен жолугушуп, элдин көйгөйүн чечсе, ошол жакшы го. Анын келбей коюшуна мен деле кошулам. Өзүм жумуштарды алып келбей калышым менен эл менен жолугушуу жакшы эле да. Белгилей кетсек, президенттикке талапкерлердин дебаттарынын биринчи туру соңуна чыгууда, ал эми экинчи туру 6, 7, 8 январь күндөрү болот. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Жеңишбек Байгутиев, Улукбек Кочкоров жана Абдил Сегизбаевдер болмокчу. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.